Assalamu alaikum dostlar. Sizlerge бүгүн шашылыш кабарды айтып кетем деп чечтим. Мына шайлоо деп атып согуш чыгып кеткен турат. Себеби буга чейинки мына кандидаттардын бардыгы мына агитацияны жакшы өткөрүп атышкан да. Yani бүгүн 28 сентябрь күнү Оштун Онадыр шаарында өзбектер менен жолугуу учурунда Кыргызстандын мындай стабилдүүлүгүн буза турган өтө коркунучтуу сөздөрдү айтып кетти Өмүрбек Бабанов. Ал өзбектерге тизелеп жашагыча тик туруп өлгүлө, эч кимден коркпогула, чогулгула, бири-бириңерди мындай көйгүлө. Эгерде кимде бир милиция силерди кармай турган болсо, мен өзүм жооп берем, ошол милициянын иштен алам, эч кимден коркпогула, топтолгула, көтөргүлө деген аябай мындай коркунучтуу сөздөрдү айтты. Урматтуу өзбек халкы, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Баардыгыңар бирге болсоңор, күнөөдү уруп атса баардыгыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул селди, эл турганда сел болуп агышып кетет. Баардык өзбек халкына чагыргыла, бир туугандарыңарга чагыргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Мен сөз берем силерге деп сөздөрүн берип, кыскасы аябай эле мындай Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө мындай терс таасирин тийгизе турган сөздөрдү, коркунуч сөздөрдү айтып кетти бүгүн. Мындан немеси коркунучтуусу өзбектердин арасынан сепаратисттик көз караштагы адамдар да чыгып сөз сүйлөштү да. Кыргызстанда кыргыз элим, кыргыз эле дей берет, анан эмнеге кыргыздардан башка эч ким жашабайбы деп ошентип айткан сөздөрү болду. 2010-жылда Кадыржан Батыровдун сөздөрүн кайталап атышты да булар. Qaysi deputatlar, prezidentlik kim qayerda söylese, yaşasın Kırgız elim, kırgız elime deb söyleydi. Mana Babanov da men уже 5 yıldan beri qarab жүрөм, Kırgızstan elim yaşasın deb söyledi. Bizim suyuktu Kırgızstanımızda, Kırgızdan başka el yok mu? Elini vardı, Kırgız elim Babanov Kırgızstan elim deb söyledi. Şimdi adam yemek patikasını çalıp koyamayla. Ушундай сөздөрүн өзүңүздөр билесиздерби, 2010-жылы өзбектерди чогултуп атып согуш чыккан. Азыр куттум ошондой эле согуш болуп кетиши мүмкүн да достор. Андан көрө келгиле бардык тууган досторуңарга ушул видеонундай немени жөнөткүлө, ушул кабарды жеткиргиле. Өзбек досторго дагы айткыла, бизге тынчтык керек. Ушинтип атып Бабанов өзбек кыргыз урушун чыгаруу иши вообще сөз эмес бул жерде. Миңдеген адамдар өлөт. Кадыржанга окшоп бул Өмүрбек Бабанов мындай элди чабыштырып коет да, бул кетишинен Кадыржанга окшоп качып кетет да бул. Анан эми зорго тынч жашап кыргыз өзбек дос болуп эми мындай неме болуп келатканда кайрадан эле ушу көтөрүлүшкө чыгарып жатат да бизди. Этият болгула достор. Мындай чагымчылдар президент, не только президент, бул вообще немеден мамлекеттен кууп салыш керек мындай адамдычы. Сепаратисттик көрүнүп турат да мынчы. Мына Онадыр күйүп турса, өзбекче ырлап туруп, өзбектер эркин бийлеп турса, ошондо базып келгенде атам байкуш жаны сындаган атам карып туруп, бетимен өп, менин президентим кандай десеңиз, бул мен үчүн өтө жогору сөз. Мен ошол үчүн баратам. Бакмарга, мында турсаңыз, көңүл токтогуштун жанында турсаңыз, бала карайлар эки окшойдубу? Ошол достор, баарына жөнөткүлө ушул укканыңарды, баары уксун, билсин. Убакыт азында согуш чыгып кетиши бар, мындай айтып атпайм. Ушул согуш чыгып кетишине сөз жок. Мындай убакыт өтө тар. Баарына жеткиргиле достор. Урматтуу өзбек халкы, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Баардык өзбек халкына чагыргыла, бир туугандарыңарга чагыргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Elini vardı, Kırgız elim Babanov Kırgızstan elim deb söyledi. Şimdi adam yemek
patinkasini chalab qo'yam mayli. Qirg'izlar yerimdasilar. O'zbeklar. Yana tursangiz. Mana qaranglar, ikki o'xshaydimi? Ha? O'xshaydi.